Саламатсыздар, урматтуу студенттер. Өткөндө мен силерге ар бириңерге жекече тапшырма бергем. Ошол тапшырма кандай аткарылыш керек? Мен бир сыйра кыскача силерге көргөзүп түшүндүрүп коеюн. Ар бириңердин өзүңөрдүн схемаңар бар. Бирок ар бириңердики өз-өзүнчө жекече бири-бириңердикине окшобойт да. Демек, силер биринчи ошол схеманы эмнесине көңүл бурушуңар керек? Биринчи, могу байланышына көңүл бурушуңар керек, же болбосо орусча айтканда опорасына көңүл бурушуңар керек. Эгерде опоранын, мисалы үчүн, шарнирдүү болуп калышы мүмкүн, шарнирдүү кыймылдуу болуп калышы мүмкүн, же болбосо мондай бекил калышы мүмкүн да. Демек, ошого жараша буяктагы реакциялар дагы ар кандай болушу мүмкүн да. Демек, бул жакта дагы балка берилген, балкага кандай күчтөр аракеттелет. Ошол күчтөр дагы көңүл бурушуңар керек. Демек, бизде могу П деген күчтөр аракет этет, балкага момент аракет этет жана Q күчү аракет этет. Ал эми булардын сан маанилери берилген, P, M жана Q. Булар демек белгилүү күчтөр да. Ал эми эгерде ушул схеманы кайра чие турган болсок, демек кайра чийип туруп, силер да ошондой кылышыңар керек. Ошондо могу байланышта, таянышта кандай күчтөр аракет этип атат, ошону да көрсөтүшүңөр керек. Бул жакта мисалы үчүн бекилген байланышта 3 күч аракет этет. XO боюнча, YO боюнча анан моментти түзөт. Демек, буякта 3 реакция пайда болот. Ошол 3 реакция тең бизге азыр белгисиз да. Бирок буякта карасаңар, буякта Q деген күч бир эле күчкө алмашылып калды, Q деген. Демек, ал кандай? Буякта бул жайылган күч деп аталат. Демек, жайылган күчтү табыш үчүн, тең аракет эткен күчтү табыш үчүн эмне кылабыз? Ошол жайылган күчтү эле ошол аракет эткен аралыгына көбөйтсөк, демек анын мааниси келип чыгат экен. Эми бизге негизги максат табыш керек, 3 күчтөрдү табыш керек, белгисиз. Демек, 3 күчтү табыш үчүн бирден таап баштайбыз. Мисалы үчүн, эгерде X күчүн табыш үчүн баардык күчтөрдү X огуна проекциялайбыз. Демек, баардык күчтөрдүн X-ка проекцияласак, кайсы күчтөр буякта катышат? Мисалы үчүн, X-а өзү катышат, ошондой эле P күчү катышат. Калган күчтөрдүн баары Q күчү, XA күчү, демек X-ка перпендикуляр, демек алар өзү нөлгө барабар болуп калат да, өзү нөлгө барабар калат. Демек, эгерде күчтү дагы бир нерсени эске алышыбыз керек. Күч эгерде оң жактуу көзгө багытталса, демек ал оң белгини алат. Эгерде солго багытталса, демек ал сол белгини алып калат. Бул азыркы учурда X менен XA менен P күчү экөө тең оң жактуу көзгө багытталган, демек экөө тең оң белгини алат. Демек, барабар 0 деп теңнеме түздүк дагы, буякта P белгилүү күч. Эмнеге косинус солус болуп калды дегенде, P-ны биз X огуна проекциялаганда, демек ушундай маанини алат экен. Демек, XA-ны табабыз бул жерден. XA-ны таптык, ошол теңнемеден. Эми кийинки бизде таба турган күч болсо, Y күчү, YA күчү. Демек, YA күчү табыш үчүн баардык күчтөрдү Y огуна проекциялайбыз дагы. Проекцияладык, YA өзү. Бул жакта дагы эске алышыбыз керек багыттарын. Эгерде күч өйдө көздөй багытталса, демек ал оң багытталат, ылдый көздөй багытталса, ал терс багытталат. Демек, азыркы учурда YA өйдө көздөй багытталып атат. P болсо ылдый көздөй багытталып атат. Бул жерде P-ны биз Y огуна проекцияласак, демек, мына синус 30 градус деп ушундай маанини алып калат да. P көбөйтүлгөн синус 30 градус деп. Демек, бул жерде Q да күчү бар. Q күчү X-ка, то есть Y-га параллел болгондуктан өзү эле жазылат, бирок терс багыт менен себептегенде ылдый көздөй багытталат. Барабар 0, бул жерден Q белгилүү, P белгилүү, демек
Y аны таап коебуз. Дагы бир нерсени эсиңерге салып коеюн. Биякта X терс багыт менен чыгып атат. Демек биз могу күчтөрдү койгондо биз өзүбүз эле болжолдуу түрдө койгонбуз багытын. Демек X-абыз оң жактагы көздөй багытталбайт, сол жакты көздөй багытталыш керек экен. Сан мааниси ошондой эле кала берет. Так, кийин эми кийинки учурду карасак, бул жерде моментти табышыбыз керек, момент аны табыш керек. Мында дагы момент табыш үчүн А чекитинен момент алабыз баардык күчтөрдөн. Демек баардык күчтөрдөн алыш үчүн ошол баардык күчтөр кошулат. Демек бул жерде дагы эреже боюнча биз өткөндөй элекпиз. Моментти түзүш үчүн А чекитинен мисалы үчүн алып атсак, мисалы үчүн эгерде ошол күч А чекитине карата сааттын жебесине багытташ болсо, демек ал терс болот. Ал эми сааттын жебесине карама каршы айланса, демек ал оң багытталат. Демек азыркы учурда момент А өзү кандай багытталып атат? Карама каршы, сааттын жебесине карама каршы, демек оң багытталат. П болсо, эгерде проекцияласак, демек ал терс багытталат. Ошондой эле анын канча аралыкта айланып аткан ийинге көбөйтүлөт дагы. Анан момент өзү момент болгондуктан, демек момент өзү эле жазылат, бирок моменттин багыты да эске алынып атат да, бул жерде оң багытка. Демек Q күчү дагы терс, А чекитине каратса терс багытта алып атат дагы. Ошо ийин канчага барар? 2, биякта 4, анан 2'nin жарымы 1, ошондо 5 метрге көбөйтүлөт. Барабар 0. Демек биз теңдемени түздүк. Биякта Q белгилүү, P белгилүү, анан момент белгилүү. Бул жерде момент А, МА белгисиз. Демек биз МАны таап коет экенбиз. Моментти таптык, момент Аны таптык. Демек эми биз могу жерден чоңойтуп көрсөтөйүн мен силерге. Чоңойтуп көрүп, Y табылды, X табылды. Эми экөө тең аракет эткен күчтү табышыбыз керек, R деген. Демек тең аракет эткен күчтү табыш үчүн биз Пифагордун теоремасын колдонобуз. Өзүңөр билесиңер, муну жакшы билесиңер. Пифагордун теоремасын колдондук дагы, анан R-нын сан маанисин таап алдык. Андан кийин баштапкы схемага кайрылсак, ошондой эле күчтөрдү кайра коебуз, өз багыттары менен. Демек X, Y, анан R деп койдук да, анан моментти койдук. Анан мындан тышкары дагы эң аягында стабилизация түзөбүз дагы, кандай күчтөр аракет этти жана сан маанилерин баарын толтуруп жазып коебуз. Ошо менен бүттү, эсептериңер бүтөт. Анан акырын өзүңөрдүкүн ушуга өзүңөр түшүнгөндөй кылып туруп кайра чыгарып мага жөнөтсөңүздөр болот. Көңүл бурганыңарга рахмат.